Bir vaqtda жер айдағанда соқ айдағанда бор екен. Жарым ғылымдық өмірлерін айыл чарбасын механизация тармағына арнашқан Сейд Ахмат Сатиев менен Жумакун Семетеев өздері мекендешкен Атбашы районына жаңы қуатты техникалардың бірінің артынан бірінің алып жатқандығына құрсан. Мындай көрінішті кезегінде түйшік үсті түйшік қошқан уаракетшілер кескін азайып, өнөктіктің өз уағында аяқтарына толық ішенім бар деп есептешет алар. Bunday texnikani men tushimda ko'rgan emasman. Aybay yaxshi texnikalar ekan. Usularga o'tirgan mexanizatorlar aybay vaqtli deb o'ylayman. Bular garajlikdagini olib aydasa da bo'lganday. Bu degan texnika 1000 so'mlik emas, million so'mlik texnikalar. Usunu aybay yaxshi boshqarish kerak. Uşu texnikalarda bir saramjaldı, үнөмдü, özünün mühennetine çeyin işletkenge çakırıp ketedelek. Ayrıkça o can gelgen dan kombayndарды убагы менен техникалык тейлөө керек. Адатылышча статистика үңүсөк, алыска Атбашы районуна өткөн жылы лизинг аркылуу эл аралык арыз үйүмүнүн колдоосу жана жергиликтүү өнүктүрүү фонду чегирген каражатка 2 комбайн, 6 трактор, 4 пресс-подборщик жана 6 сеялка алынган. Мунун натыйжасында айдап себүүдөгү, той топтоодогу, дам бастыруудагы иш илгерилеп, айдалбай калган аянттар кескин кыскарды. Маселен өткөн жылы анын көрсөткүчү 2311 гектар болсо, быйыл ал дээрлик 2,5 эсеге аз. Сенаш жасасак деп сулуу менен бурчакты аралаштырып, айдоо ыкмасына быйылкы жылы ошого көбүнчө басым жасап атабыз. Анан азыркы жаңы техникаларыбыз да келип атат, сенашка ылайыктуу. Кийинки жылдары жанагындай техникалар чечилип кала турган болсо, жүгөрүнү дагы айдайбыз. Канат болуп турат. Булар. Ал эми Атбашка коңшулаш Нарын районунда айдап себүүгө эң керектүү жабдуулар жаңыртылууда. Алсак бир эле Жамбулак айылында абдан ийкемдүү жана тиштери курч акыркы үлгүдөгү 6 сок алынган. Алардын бирин колдонуп жаткан Саламат Кылычбековдун айтымында мурдагыларына салыштырмалуу ишти алда канча тез эткендиги менен өзгөчөлүү. Бул соко 4+1 оборотный. Жаңап келгенбиз. Тигилерден өзгөчөлүгү только бир бетке жагат бул. Тиги соколорду коп жомбороз, мындай эки жерге чачканда аң-паң болуп калбайт. Түстөйт да бул жакшы. Бир бет менен кетип туруп, кайра ошо бет менен сокону айландырып туруп келесиң да. Ошондо кичине үнөмдөйсүң. Сөздүн тоготер жерин айтканда, Нукура эгемендүүлүгүбүздүн алгачкы мезгилдеринде техникалык жардылыгы өтө сезилерлик болгон Нарын облусунда азыр абал оң жагына оогон. Башкасын айтпаганда да былтыр эле дыйкан, фермер чарбалары жана кооперативдер трактор, комбайн, сокко, пресс-подборщик, сеялка сыяктуу 25 менен толукталган. Мындай жаңылануулардын азырда улантылып жаткандыгы Кутман таалардын кулпурарынын мыкты далили. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.